Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Көңүлдүү маанай каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөндөмөлөр, падежи. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Карайбыз мына аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Мына ушундай жөндөмөлөр бар. Бул жөндөмөлөрдүн ар биринин суроолору бар. Аточ ким, эмне, илик кимдин, эмненин, барыш кимге, эмнеге, табыш кимди, эмнени, жатыш кимде, эмнеде, чыгыш кимден, эмнеден деген суроолорго жооп берет. Ушул жөндөмө мүчөлөрүнүн алгачкы формасын карайбыз. Аточ бул жөндөмөнүн мүчөсү жок, илик нын мүчөсү, барыш га мүчөсү, табыш ны мүчөсү, жатыш да мүчөсү, чыгыш дан мүчөсү. Мына ушул мүчөлөрдү биз ким, эмне деген суроого жооп берген затокточ сөздөргө коюп жөндөй беребиз. Карап көрөлү. Орусча, кыргызча жөндөмөлөрдүн аттары. Аточ ким, эмне, именительный кто, что. Илик кимдин, эмненин, родительный кого, чего. Барыш кимге, эмнеге, дательный кому, чему. Табыш кимди, эмнени, винительный кого, что. Жатыш кимде, эмнеде, творительный кем, чем. Чыгыш кимден, эмнеден, предложный о ком, о чем. Мына ушундай суроолор берилет. Анда эмесе сөз жөндөп көрөлү. Эже деген сөздү жөндөйбүз. Ким, эже. Аточ ким, эже. Илик кимдин, эженин. Барыш кимге, эжеге. Табыш кимди, эжени. Жатыш кимде, эжеде. Чыгыш кимден, эжеден. Аягы жумшак үнсүз менен аяктаган сөздөрдү жөндөп көрөлү. Килем. Аточ эмне, килем. Илик эмненин, килемдин. Барыш эмнеге, килемге. Табыш эмнени, килемди. Жатыш эмнеде, килемде. Чыгыш эмнеде, килемден. Анда эмесе биз апам деген сөздү орусча, кыргызча жөндөйбүз. Аточ ким, апам. Именительный кто, мама. Илик кимдин, апамдын. Родительный кого, мамы. Барыш кимге, апама. Дательный кому, маме. Табыш кимди, апамды. Винительный кого, маму. Жатыш кимде, апамда. Творительный кем, мамай. Чыгыш кимден, апамдан. Предложный о ком, о маме. Сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.